аялдарды эркектерге мындай тең тайлаштап салып берип коюп атабыз да. Аял болсун, эркек болсун. Эркектер өзүнчө туруп алып чабыш берели. Эмне кереги бар? Эми биздин оозубузду качанга чейин жабасыңар, хватит уже. Жаппагылачы биздин оозубузду. Биз пикирибизди айтып алалы. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, соттук укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетинде президент жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзам долбоору каралып, кызуу талкуу жаратты. Демилгечилердин арасындасында экинчи окууда бир катар өзгөртүүлөр киргизилген. Жалпы республика боюнча 30 округга бөлүнүп, ар биринен 3 депутат шайланат. 2 эркек жана үчүнчүсү милдеттүү түрдө 1 айым белери документте бекитилген. Биздин ушул маданият кызматкерлери билим берүү тармагында, саламаттык сактоо тармагында өткөн шайлоолордо эч кандай бир жолугушууларга дагы бардыгына тыюу салынбады. Биз ушул тармактагы кызматкерлер үгүт иштерин эмес, бирок талапкердин программасын угуп, талапкердин болгон жолугушууга мындайча айтканда мүмкүнчүлүк берели деген норманы дагы депутаттар колдоп беришти. Мындайча айтканда бир жаран бир гана талапкерге добуш берет. Бардык өлкө жараны башка мамлекет же региондо туруп добуш берүүсүнө шарт түзүлүүдө. Биз аралыктан добуш берүүнү киргизелик деп атабыз, Кудай буюрса. Ошол менен биз эмнеге жетишебиз? Биздин Кыргызстандын ар бир жараны кайсыл жерде болбосун, эгерде шайлоо участкалары ачылган болсо, ошол шаарда башка мамлекет, Америка болобу, Түштүк Корея, Россия, Европада алдын ала каттоого турбай туруп, арыз бербей туруп, консулдук каттоого турбай туруп добуш бере ала турган деп атабыз. Белгилей кетчү жагдай борбордук шайлоо комиссиясына төлөнө турган 9 миллион сом көрө 3 миллион сомго кыскарган. Эгерде мисалы ошол жерде жанагы аялдын ордуна аял келет, эркектин ордуна эркек келет, бирок эркектер көбүрөөк келип кеткенге байланыштуу мисалы эркектер калбай калса, бирок кандидаттардын арасында айым болуп калса, анда кандай болуп калат дегенде ошол эркектердин квотасын айымдарга берилип кете берет деген нерсени киргизип койдук да. Жетес керісінше наоборот. Түрк айымдар бір жаққа кетіп қалды, тақыр қалбай қалды, бірақ анда орды бошоп қалды. Анда жана эркектердин арасынан бере турган ушундай мүмкүнчүлүктөр каралды. Андан сырткары биз буга чейин жана партиялардын айта турган болсок, жана 9 миллионго көтөрүп койдук эле. Бирок аны кайра 3 миллионго түшүрүп бердик залогторун. Ал эми одномандатныйлар менен чыгып аткан жарандарга, аларга жана мүмкүнчүлүктөрүн дагы бир аз кеңейтип бердик. Ошол эле залог маселесин, избирательный залог, избирательный фонд деген, избирательный фонд буга чейин өтө аз суммада каралып калган. Азыр толук түрдө 20 миллион сомго чейин избирательный фондду кенен колдонгонго, акчасын сарптаганга мүмкүнчүлүктү түзүп бердик да. Эл өкүлүнүн пикиринде шайлоочу 2 бюллетенге добуш бериши керек. Аны эркек жана айым талапкерге өзүнчө бөлүп коюуну эп көрүүдө. Меники башкача болду. Мен айтып атам 2 бюллетен болсун деп атамын. Аялдарга өзүнчө, эркектерге өзүнчө. Ошондо аял кишилер өздөрүнчө ат салышсын. Ошондо бир киши 2 бюллетенге добуш берсин да. Эркектерди мындай бөлүп коелу, эгерде мындай аял кишилерге 30 квота берип атпайбы? 90 депутаттын 30 айым болсун деп. Демек, бюллетен өзүнчө болуш керек, аялдар өзүнчө ат салыш керек да. Биз мисал үчүн мен өзүм бир мандаттуу келгендим да, 23-чү Москва округунан келгендим. Ошого мага ошол мыйзам долбоору жагат да. Биз бир округ менен эгер азыр 2 эркек 1 аял келиш керек да, мен округумданчы. Ошол эгер чогуу иштеп койсо, сонун болмок деп ойлоп атам да. Депутат Надира Нарматова Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер милдеттүү түрдө кесипкөй 3 жылдык тажрыйбасы бар 25 жашка толгон өлкө жараны болсун дейт. Конкреттүү түрдө 59-чу беренеге сунуш бердим. Кандай адам Жогорку Кеңештин депутаты болуш керек деген берене бар. Ошол жерге мен Жогорку Кеңештин депутаты, жогорку билимдүү, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда жок дегенде 3 жылдан кем эмес, же өзүнүн кесибинде 5 жылдан кем эмес кесиптик тажрыйбасы бар адамдар, жана 5 жылдан кем эмес акыркы мезгилде Кыргызстанда жашаган адамдар Жогорку Кеңештин депутаты боло алат деген сунушту бердим. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү талапкерлигин кое албайт. Биз 4 депутат сунуш берип атабыз. Сунушубуз бул азыр ошо кабыл алынып атат. Азыр дагы өзүбүз ошол сунушубуздан тактап дагы айтабыз. Бул сунуш кылмыштуу топто турган жарандар кандидат болуп каттала албайт депчи. Кылмыштуу топто туруп, мурда дагы туруп, азыр кийин ошол тизмеден чыгып кетсе дагы, бирок мурда турган ошол кийин кандидат болуп катталбасын деген сунушубуз берип атабыз.
бирок бул шайлоочуларга тиешеси жок. Депутат Камила Талиева депутаттыкка талапкер мамлекеттик тилди орто деңгээлден кем эмес билишин талап кылат. Бу жердеги сунуштарды биз эгер четке кагылса, анда бу жерде отуруп биз отуруштун не кереги бар, талкуулоонун не кереги бар, имитация жаратуунун эмне кереги бар, бул комитеттин эмне кереги бар? Эмне кереги бар? Эми биздин оозубузду качанга чейин жабасыңар, хватит уже. Чаппагылачы биздин оозубузду. Биз пикирибизди айтып алалы. Мамлекеттик тил деген бул биздин мамлекеттин негизги атрибуттарынын бири бар. Элин сүйгөн, жерин сүйгөн ар бир Кыргызстандын патриоту мамлекеттик тилин да сыйлайт. Мыйзам долбоору боюнча 38 депутаттан 129 сунуш түшкөн. Талкуудан кийин президент жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын долбоору экинчи окууда жактырылды.